Мен Элина Озыбекова Буларовна 4 жыл бою үй бүлөк зомбулук менен жашап келгем. 2017-жылы турмушка чыккам. Ошон чыккандан кийин бир 4 ай 5 айдан кийин ошо кол көтөрүп келе жаткан болчу да 4 жыл бою. Анда деген милиционерлер келип менин кебетемди көрүп, бирок ошондо карабастан дагы ошого акча менен бүтүргөнгө аракет кылган, акча менен бүтүрүп, кайра милиционерлер кайра жиберип салган да. Ошо менен бул окуя жабылып калган. Мага ошо телефон бербечи да, ошо үйгө айтпасын деп. Пандемиянын еще больше күчөп, 4-майда ошо 20-жылы врачкам күйөөмө чалып калат. Телефонду алып калдым да, мени алып калдым да. Мени алып калып эле алло деп ыйлап атканымды көрүп, ошо ыйлап кыйкырып атканымды көрүп, алло элинеже эмне болду сизге? Баары тынчтык деп. Жок, мен ошентип үй бүлөлүк зомбулук болуп атат. Мен аябай күйөөм аябай урат деп эметкен да. Андан кийин бир 20 мүнөт аралыгында эле милиционерлер келип, үйлөрдү көрүштү, эмне болуп атканын, окуяны көрүп эле сразу заявление жаздым. Заявление жазгандан кийин эле бир 10 мүнөттүн аралыгында скорая помощь келип калды. Анткени мен баса албай калдым да. Аябай ууруп токмокко калганда, үйдүн ичинде эшиктер да сынып ушундай болуп калганда, ошончолук катуу мыкачак менен урган болчу да. 2 кичинекей баласы бар экен, кичүү баласы 8 айлык, ошондо ымыркай экен. Элина өзгөчө башкача болуп чыкты. Бул өзүнүн ошончолук зомбулукка душар болуп, өзүнүн башынан көп нерсени өткөзүп, анан күбөсү коркутуп балдарды алып коем, эгерде арыз жазсаң, кетсең балдардан ажырап каласың дегенден коркуп жашай берген экен. Кийин өзү көзү жетти, мыйзам бар экен, мыйзам иштейт экен. Сиз арыз менен мурда кайрылдыңыз беле милицияга? Жок, кайрылган эмесмин. Мага чейин башынан аягына чейин бул ишти өзүбүз көзөмөлдөп өзүбүз алып бардык. Жолдошу жазасын алды. Жогорку сотко чейин биз соттошуп барып, ошол биринчи өкүм чыккан, 60 000 сом айыппул салынып, жогорку сотко чейин ошол күчүндө калды. Ошо ажырашып, азыр алимент өндүргөн. Менин атым Жылкыбаева Айжан Батырбековна. Ысык Көл областык аймактык территориалдык адвокатурасында 12 жылдан бери иштейм. Мне нужен развод. Муж обижает, пьет. Баягы 20-21 эми өтө эле кырдаал оор болбоду, адамдын көбү изоляцияда болду. Ошол учурда аябай көп эми оор кылмыштар жасалды да. Биринчиден карындашын зордуктаган учурлар болду, эркектер зордуктаган учурлар болду. Жанагы семейный насилие деп коебуз, үй бүлөлүк кордук зомбулукка көрүлгөндөр черезден бизге байланышка чыгып атышты да. Анан изоляция учурундачы, анан ойлошот да, мен адвокатка бара албайм, менин акчам жок, мени эч ким бекер жактабайт деп. Анан бир күнү эле Facebook'тан окуп калдым, ушундай пробонанын адвокаттары именно жаш эрезеге жетелик, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болот, инвалидтерге, анан үй бүлөдө кордук зомбулук көргөн келиндерге жардам берет дегенде, ошондо өзүм жазып, байланышып, мен өзүм иштейт элем, ушундай мен да жардам берет элем деп өзүм инициативам болду. Мага түштө бирөө чалып калды. Сиз ушундай Айжан Батырбековна сизби, менин ишим бүгүн сотто каралат эле, келип мага катыш, мен укук милдеттеримди коргоп бересизби деп калды. Өтө оор, жүрөгү оортулган эле иш бул Каныкей деген кыздын тагдыры да. Бул Каныкей кызы мүмкүнчүлүгү чектелген кыз экен, экинчи группадагы майып экен. Анан бирөөлөр менен таанышып, ушундай үй алат элем деп. Ал адам келинчеги да майып экен. Анан ал кызды ишеничине кирип, мен как раз президенттин тааныштары болуп калам, Ысык Көлгө кел, мен сени үй алып берем, ушундай эмеге тургузуп койдум очередиң деп кызды алдап, ишеничине кирип Ысык Көлгө алып келип, коттеджге алып барып, мен туугандарым деп, анан кызды 6 саат зордуктабастан кызга аябай зомбулук көрсөтүлгөн да, сабаган, оозун таңып, бети колун таңып, анан баягы ишин бүтүргөндөн кайра кызды таксиге салып жиберген. Мен ушундай сага бекер кирем, бекер сенин укук милдеттериңди жактап берем, ишиң менен таанышайын десем, мени карады да кечке ишенбеген жок. Эмнеге себептен силер бекер киресиңер деп, анан кызга айттым, ушундай биз пробонадамбыз.
аялдарга жардам беребиз, бекер эчтеке бир сом албайбыз десем, мындай айтканда таң калыштуу карады. Биринчиден, экинчиден мен байкадым, кыз ишенген жок. Неужели депчи, потому что ошол моментте кыздын көзүндө бүт адамдарга ишенбестик, анан жек көрүү бар болчу да. Ишине кирип, ишин баягы кыз тарабына чечилгенден кийин кыз ошондо чыгып мени кучактап ыйлады. Менин атым Жолдошова Нургүл Көкөлөзовна. Мен адвокат болуп эмгектенип келатам. 2020-жылы биздин Бишкектеги коллегабыз бизге пробоно жөнүндө айтканда, мен эч ойлонбостон макул болуп, элге жардам берели, аялдардын, балдардын зомбулугу боюнча мен сөзсүз иштейм деп дароо эле макул болгом. үй бүлөлүк жаңжалдар көбөйүп атат, көрүп атасыздар. 2021 жылы апрель айында Ош областтык Кара Суу районунда бир 6 жашар кызды зордуктоо болгон. Ал боюнча укканда эле дароо бул кейсти өзүмө алып, дароо шымалана жардамга өттүм. 6 жашар кызыбыз менен сүйлөшүүдө, аны менен психологиялык жактан психологдорду жөнөтүп, врачтар менен сүйлөшүүдө бизге абдан кыйынчылык туудурду. Было бы более правильно, если бы мы сейчас более близко познакомились друг с другом. Пробоно боюнча биз окууларды абдан көп өтүп турабыз. Биз семинарлар, тренингтерде ушул аялдардын, жаш балдардын зомбулугу боюнча абдан кеңири маалымат алып, жаңы мыйзамдар, толуктоо өзгөртүүлөр боюнча биз талкуулап, ошол боюнча биз семинар, тренингде окуп турабыз. Мына азыркы күндө биздин жардамыбыздын акыбети кайтып, Кара Суу райондук соту 20 жылга берди эле, биринчи инстанция. Биз ага макул болбой Ош областтык сотуна кайрылганда, Ош областтык соттук коллегиясы өмүр бою жаза чектеп берип, биз азыр бир аз болсо да ыраазы болуп турган учурубуз. Мы хотели бы какую помощь, как у нас это будет проходить, как этот механизм. Пробоно бул негизи эле акысыз жардам көргөзүү дегендей билгизет да. 16-жылдан баштап аябай көп эле адамдарга жардам бердик бул проекттин ичинде. Биздин проектте дагы окуу менен камсыздашты биздин жактобуздагы адамдарды. Я являюсь директором кризисного центра «Шанс», который оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия. Наша организация оказывает в первую очередь психологическую помощь. С программой пробоно мы сотрудничаем с 2016 года. Но основная цель пробоно – это разорвать цикл насилия и оказать услуги по обеспечению минимальных потребностей. Относительно ситуации с Элиной, ее брат написал пост в Фейсбуке, я прочитала, значит, написала ему в ответ о том, что он может обратиться за помощью, мы готовы его сестре оказать помощь, их семье, и он откликнулся. Это очень смелый поступок был с его стороны. Мы пригласили ее и консультировали. Кейін 2015-18 жылдан бері ушул пробоно тобу менен зордук зомбулукка кабылган аялдарга жардам беребиз. Пробоно деген бул ушул жаратмандык топ. Бизде юристтер бар, психологдор бар, мен бизнес-консультант жана башка менин да коллегаларым бар. 2020 жылы май айында Элинанын энеси ушундай пост жазган да. Эжем зордук зомбулукка кабылды, жардам бергиле депчи. Ошондо пробоно кыймылы дароо реакция берип, аман менен связьга чыгып, Элинага бардык, юристтер, психологдор, юристтер мен болуп. Ошол Элинаны жай айында варенье жасап сатканды үйрөттүм да. Малиновый варенье, абрикосовый, карагат жана башкаларды. Анан интернеттен сатканды үйрөттүм. Анан кийин аман таш берип атты. Ошону жакшы өздөтүп кетти. Адвокаттар аябай эле чын эле жардам беришти. 24 саат бою жанында жүрүштү десе мен адашпайм да. Азыркы учурда ошого өзүм дагы ушундай үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берем. Аман-эл фондун негиздеп ошо адамдарга, аялдарга жардам берип келе жатам. Биз деген ойлойт экенбиз, аял зат айтпаш керек, үй бүлөнү кармаш керек. Аягына чейин ошо үй бүлөмдү сактап калам, балдарым бар деп. Эч качан ушинтип ойлобоңуздар. Адам баласы өзүнө керек.